Бекер тартылып берди деп. Ошол суроону бердиңиз деп мен качан айттым сизге? Сурандым, мен суроо берип атам. Мен сенден сурандымбы? Съемка жүрүп атат бул жерде. Итке гонорар төлөп берет. А биз деген адам болуп атпайбызбы? 100 000 сом сунуштагам. Ушул акча үчүн мамиле бузулуп кетеби? Кандай? Адамгерчилик болуш керек да кичине. Ардактуу замандар, саламатсызбы? Супер ТВ телеканалында жекеме-жеке берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бир убакта коомчулуктун кызуу талкуусун жараткан министрдин кызынын махабаты тасмасынын 4-чү бөлүгү учурда өлкөнүн бардык кинотеатрларында эл үчүн тартууланып көрсөтүлүп атат. Бирок кино тартылбай атып, мына ушул тасманын тегерегинде ар кандай ызы чуу же болбосо жөнөкөй тил менен айтканда талкуу болду десек дагы болот. Мындан улам биз бүгүнкү берүүгө мына ушул министрдин кызынын махабаты тасмасынын режиссеру Рустам Аташевди, ошондой эле министрдин кызынын махабатында Жоробектин образын жеткиликтүү аткарган Аскат Эрбаевди студияга чакырып отурабыз. Саламатсыздар. Экөөңүздөрдү эмнеге чакырдык? Бул экөөңүздөргө тең эле белгилүү. Бирок мен көрүүчүлөр үчүн түшүндүрмө бере кетейин. Мына ушул тасманын тегерегиндеги ызы чуу азыркы 4-чү бөлүккө Аскат Эрбаевдин тартылбай калышынан улам болуп аткандай да. Анан эң алгач мен болсо тасма менен куттуктайм. Рахмат. Агай, кут болсун. Рахмат. Сиз болсо бул 4-чү бөлүккө тартылбай калсаңыз дагы кезинде сиздин актерлук карьераңыздагы алгачкы кадам, сонун көз ирмемдер. Демек 4-чү бөлүгү тартылды, сизди дагы куттуктасам болобу? Рахмат. Куттуктай бериңиз, куттуктоону кабыл ала берели. Жогоруда мен айткандай, мына ушул тасманын тегерегинде ар кандай ача пикирлер айтылып атат, талкуу жүрүп атат. Тасманын тегерегинде бул окуя боюнча экөөңүздөр массалык маалымат каражаттарына маектерди берип атасыздар. Сиздин бир нече маегиңизди, Аскат мырзанын дагы маектерин көрүп калдым. Бул мына ушул тасманын көрөрмандарына, көрүүчүлөрүнө жоопту же болбосо бири-бириңиздер менен сүйлөшпөй, бири-бириңиздерге жоопту мына ушул маектер менен берип атасыздарбы? Кандай болуп атат? Рустам мырза. Бул жерде болгон маектер ким үчүн? Маек бул эл үчүн, бирок журналисттин суроосуна жооп. Жүрөгүмдө эмне бар болсо, бир чындыкты айтамын, жашырбайчы. Потому что бул дайым эфирди сыйлаш керек. Мен өзүм КТРде 10 жыл иштегем, эфирдин экенин билемин. Анан муну канча деген эл көрө турганын билемин, ошон үчүн элди сыйлаш керек дагы. Бул жерде калп айтпаш керек да. Анан азыр муну интернет деген бир неме чыкты, бир фейк деген бир балакет чыккан, бир желмогуз. Ошолор атайын жазып, бирдемелерди өзүнүн сүрөтүн койбойт, бирден коюп алып, кайраштырат атайын, эмнеге мындай, андай эмес, тигиндей деп калп сөздөрдү айтат. Анын комментариясына реакция берет, көпчүлүк ээрчип кетет, ушундай турбайбы деп көрбөй турупчу. Ошондуктан ар бир адам өзү жыйынтык чыгыш керек бирөөнүн сөзүнөн эмес. Мисалы үчүн менин кином жаман дедиби, барып көр. Анан кийин жаман болсо жаман деп жаз. Жаман турбайбы деп эле кошо кете берет да. Бул Рустам айка айткандай элдерге жооп негизи. Элдерден суроо талаптар, ар кандай көз караштар айтылды, өтө көп айтылды. Ошого Рустам айка интервью берди. Анан мен дагы интервью беришиме туура келди. Мен сиздерге айтканмын, бул жөнүндө сиз деле кабарыңыз бар. Фильм жөнүндө такыр маалымат бере албайм деп айтканмын. Эми биз элдин адамы болгондон кийин элдерди сыйлап, элдердин суроолоруна жооп беришибиз керек. Анан мен эгерде келбей жүрө берсем деле, Рустам айка айтып атпайбы, фейктер деп атпайбы? Мага фейк эместер деле жазып атат, көп элечи. Анан ошолорго дагы тактоо иретинде. Миллионер болгуңуз келеби? Балдар, түрткү берип койгула. Болгону Билайндын викторинасына катышып, суроолорго туура жооп берүү керек. Кадимки иш-аракеттерди жасагыла, балансты толуктагыла, Мой Билайн тиркемесин активдүү колдонгула. Упай топтогула жана миллионер болгула. Жылдызча 23-23 торчону терип, утушка жеткиле. Смартфон 1 миллион сом жана 3 миллион сом. Ооба, барын туура уктуңар. Ал гана эмес. Билайндын викторинасына катышсаңар, жаңы, мыкты автоунаа утуп алышыңар мүмкүн. Жылдызча 23-23 торчону терип, утушка жеткиле.
Сиз Аскат Эрбаевдин устаты болчусуз. Жаңыдан актерлук чеберчиликке болгон карьерасын сиз баштап бергенсиз да. Анан бир ушундай мамиле, устат менен шакирттин мамилеси айтылып атат азыр гонорар үчүн депчи. Ушул акча үчүн мамиле бузулуп кетеби? Кандай? Билбейм, мен мисалы үчүн мен деле көп режиссер менен иштедим, көп актерлор менен иштедим, ырчылар менен иштедим, клип тарттым, ыр жаздырдым. Бизде гонорар жөнүндө чыр болгон эмес. Гонорар үчүн уруш болуп, акча үчүн уруш болгон эмес. Түшүнүшсө болот, ар нерсени сүйлөшсө болот. Менде биринчи жолу болуп атат, ушу Аскат экөөбүздү түшүнбөстүгүбүз ушул акча, гонорар болуп атат да. Азыркы 4-чү бөлүктө акча болот. Бөлүк. Негизи эле ушу Мирскиздин махабатында баягы элдердин мнениясы ушул Аскат менен Рустамдын ортосунда ушул келишпестик акчада деген пикир пайда болуп атат да. Өзү кандай? Мен өзү билбейм, бул Аскатка бериңиз бул суроону. Ошон үчүн болуп атабы? Мен мисалы үчүн мен андан эмес деп ойлочумун да. Башынан айтып жүрөм, элдин арасынан мен тарбиялап, үйрөтүп, өстүрүп алып чыккан актерлорума төлөнбөйт деп айтып жүрөм да. Биринчи, экинчи, үчүнчүсүндө бул маселе көтөрүлгөн эмес чынында. Сүйлөшүлгөн эмес. Ошондуктан мен гонорар алган эмесмин. 4-чүсүндө болсо бул жөнүндө сөз козголгон. Фильм башталды, бирок ал маселе мындай козголбой эле башталды. Ошон үчүн мен Рустам байкеге ошол маселени дагы көтөрдүм. Рустам байке ал нерсеге макул болгон жок. Шарттары туура келбедиби, көз карашы туура келбедиби? Мага да туура келген жок. Ошентип Рустам байке экөөбүз чакалашкан деле жокпуз, чатакташкан деле жокпуз. Экөөбүз жакшына эле ынтымакта эле эки жакта калдык. Негизи ошондой да. Бири-бирибиздин шартыбыз туура келген жок. Ошону менен мен тартылбай калдым. Фильм чыкты. Тартуу процесси канча күнгө бардыңыз? Тартуу иштерине канча күн катыштыңыз? 2 күн. 2 күн. 2 күн бардым. Башында эле белгилүү беле гонорар жок экен же кандай болду? Жок, башында айткам, мен болот деген бул жолду гонорар төлөнөт. Мен бардыгына бир Аскат эмес. Эми гонорарыңар болот деп убада бергем. Ал болот. Аскатка да айткам, гонорар болот. Бирок азыр пока спонсордун акчасы чечиле элек. Ошого кичине баштай берелик. Бир 5-6 эпизод тартсак, ошонун ичинен анан кичине монтажда ролик кылып берсек, тияка бияка киргизиш керек, көрсөтсөк анан акча болот. Бирок сөзсүз түрдө гонорар болот. Аны сүйлөшөбүз. Кандай болот, канча болот, популярдуулугу болот, бир канча киного тартылып, атагы дагы чыгып калган актерлор өзүнүн ставкалары бар. Ошолорго салыштырып, примерно болжолдоп анан чечебиз дегенбиз да. Ошого караша, макул болсоң, ошого тартыл, болбосо жок. Ошон нерсе экөөбүз келише албаганыбыз ошол болду. Мен айткан гонорар Аскатка жаккан жок. Аскат айткан нерсе мага жаккан жок. Эл ушинтип эле кабыл алса болмок да. Эми Аскат ойной калыптыр, башка бир ойноду деп эле койбой, урбатып, Аскат ойногон үчүн кино болбойт, буну көрбөш керек, кандай ушундай болсун деп көпсүнө кетип атат. Кеттим бар ушундай кетип атат. Мен мисалы буга чейин такыр эле актерлордун тасмага тартылган бир күндүк гонорарын сурап көрбөп турум да. Бул кырдаалда сураш керек болуп калып атат да. Сиздин кай бир жака берген маегиңизде ал гонорарды айткым келбейт, күлкүм келет деп айткандан уялам деген экенсиз да. Азыр айтсак болобу? Жок, азыр айтпай эле коелу. Рустам байке өзү айткысы келсе азыр айтсын, мен айтып эле коеюн. Жок, буну айтыш керек деп ойлойм, анткени эл ар кандай түшүнүп калат. 5000 сом сунуштады деп ойлоп калышы мүмкүн, же 10 000, 20 000 деп ойлоп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бу жерде секрет деле жок. Бирок бүгүн Аскат мени күлкүм келди деп, мындайча айтканда, мен аябай эле бир болбогон акча сунуштаганда эл түшүнүп калбаш үчүн мен аны айтып коюшка деле мажбурмун. Канча? Эгер керек болсо. Мен Аскатка биринчи сунуштаганда айттым 100 000 сом сунуштагам. 100 000 сом берсем ойноп бересиңби десем, анда башканы тартып бериңиз деди. Болбойт деди. Хорошо дедим. Анан болуптур дедим. 100'тү мен ойлонуп эле 200'e көбөйтүп койдум. Дагы 200 кошоюн, 300 берейин дедим. Тартылып бер. Ага да көнбөдү. Анан айт дедим, анда сен айт болуптур эми, сеникini угуп көрөйүн, мен аракет кылайын десем, бул $10,000 тартылам деди. Болуп калса мен тартам, акча чечилбес, анда башка жактан тартып бериң. Аскат капа болбойсуңбу десем, Аскат жок, капа жок деди. Казак актеру 100 000 сомдон көтөрдүңүзбү же кандай болуп калды? Казак актеруна $1000 бердик.
$1000 бердиңиздер. $1000 бердик. Эми ал баягы Казакстандан келди. Bir айдан ашык жүрдү. Эми жеген ичкени албетте эми биз төлөдүк, аны биякта үй болбогондуктан. Анан ошо $1000 гонорары болду да. Ошого ыраазы болуп тартылды. Актерлордун гонорарларынан алынганбы? Ал $10.000 же кандай? Дагы деле так канча сумма алат, мен билбей калдым. Мен аны Кыргызстандын актерлорунун эң жакшылары канча алат же болбосо эпизоддогулар канча алат, мен аны сураган да жокмун. Эч кимден сураган жокмун. Бул негизи Рустам Байкенин 100.000 сом дегенден келип чыккан нерсе болчу да. Анан мисалы искусствода, кино тартууда бир жаныбарды тартса дагы, бир кишинин бир ити болсо, ошону фильмге тартса, ошол кишиге, итке гонорар төлөп берет. А биз деген адам болуп атпайбызбы? Эми бул нерселер айтылбаш керек эле, мейли айтылып кетти. Рустам Байкенин жанында жүргөндөр, жакындары эле интернет айдыңын чаңытып эле азыр жазып атышат. Рустам Байке $5.000 берген деп. $5.000 эмне деп берди эле, ушул дагы акчабы деп $10.000 деп туруп алды. Бул деген Голливудтан ашып кетти, же болбосо бир ар кандай сөздөр менен жазып чыгып атышат. Фейктер эмес, ачык эле. Анан ошону тактап коеюн дедим эле Рустам Байкеденчи. Мага качан $5.000 эмне деп берди эле, анан кийин качан мен $10.000 деп койдум экен депчи. Негизи эмгек баланс керек да. Биз окудук, ушул тармакта билим алдык, опыт топтодук, кагылдык, согулдук. Анан 5 жыл убактымды кетирип, мен фильмге бекер тартылайын деп окуган жокмун да. Менин наным, менин жашоом, каржым, ушул менин актерлук өнөрүм. Негизи мындай караганда 1000 сом дагы чоң акча. 1000 сом. Рустам Байке менен жолугабыз деп акыркы жолу жолукканда ошол жерде 5-6 киши бар эле, чоң актерлор бар эле. Ошол жерде мен айткам. Рустам Байке деле бар эле өзү. Кеп акчада эмес. Кеп акчада эмес, мен азыр деле бекер тартылып берип койсом боло берет. Бирок тартылгым келбей калды. Кеп башка жакта адамгерчилик болуш керек да, кичине. Ошол. Рустам Байке экөөбүз мурда аябай абдан жакшы элек да. Чалышып, ага ине болуп, өтө жакын болчубуз. Тилекке каршы кийин андай болбой кетти. Бул ошол акчадан болуп чыгып калды окшойт деп ойлоп калдым да. Фильм бүттү, биринчи, экинчи, үчүнчү часть бүттү. Анан мен кеттим да. Кинонун бир канча жерине чейин тартылып келип тургандан кийин кетип калды деп ушундай сөз болду. Бул башындагы съемкалары Рустам Байке мага түшүндүргөндө, бул тизер деп түшүндүргөн мага. Демөөрчүлөргө көрсөтө турган кыскача ролик деп түшүндүргөн. Фильм азыр баштала элек, ошол демөөрчүлөр үчүн тартыла турган кыска фильмдин ар кайсы жеринен алынып тартыла турган ролик деп түшүндүргөн. Мен 2 күн убактымды, 2 күн съемкамды ошол жакка кетиргенмин. Анан фильм башталганда мен тартылып келип тургандан кийин кетип калган эмесмин да. Сен мына өзүң актердун окупсуң 5 жыл. Тизер менен, роль менен билесиң. Ошол жерде мисалы үчүн тизер тартканда бир эпизоддон ошо маанилүү жерин гана тартыш керек да тизергечи. Мисалы үчүн 10 мүнөттүк эпизоддон 5-6 секунд эле тартылат, үзүп тартылат да. Ара жерден. А биз толук эпизоддо ойнодук да, сценариймен до конца ойноштун кереги бар беле тизерге. Ошону өзүң ойнодуң, до конца ойнодуң, Тарас Чапан менен ойнодуң, жанагы жаңы Талгат менен ойнодуң. До конца эле ойнотпайбыз биз анычы. Ошон үчүн бул жерде тизер үчүн эмес болуш керек. Өзүң аны жакшы билесиң. Анан Куран түшүрүлгөн. Биз дайым ошо мен айтам, дайым кино тартканда тарелка сындырбай эле бир дуа кылып баштачубуз. Мунусун да атайын ошол илимдүү бизде Рустам деген Молдоеков илимдүү бала ойноп атат бир ролдо. Ошо келип сурандым, ал келип атайын даарат алып келип паркта тартылган. Мейли жакшы иштайлы ушу Кудай жолунда ушу кино элге жакшы кино болсун, таалим тарбия берген кинонун дааратын алып келди. Куран түшүрдүк. Эми тизер тартышында Куран түшүрүн зарылчылыгы жок эле. Мен $5.000 алдыңа таштаган эмесмин да. Ал жөн эле сөз болгон пока, сунуш. Мен айткам ошондо дагы сага $1000 беремин, съемка башталганда. Калганын мен прокаттан берейин деп айткам. Туурабы?
андай эмес. Ошентип айткам да. Ушундай билдирүүлөр аябай көп болуп кетти да. Ошол эле Facebooktабы, же болбосо мисалы интервьюлардын алдында бардык жакта социалдык тармактарда Аскат Эрбаев тартылбаса, мен киного барбайм деген. Анан бул тасма жарык көргөндөн кийин мына ошол көрүүчүлөрдүн ою өзгөрдүбү? Сиз билип каласыздар режиссерсуз. Эми көргөн адамдан сураш керек да. Ою ушундай өзгөрдү деп мен бияктан айта албайм. Бирок кинону көрсө мен режиссер катары, сен сурооң ушундай түшүнүп атам, режиссер катары немеси өзгөрүш керек. Мнениясычы, потому что ырас эле ойноптур, жакшы эле ойноптур, бул деле деген нерсе калат ал жерде. Эгер андай болбосо, мен тартпай атпачумун кинону. Аскат мырза, ал тасмага тартылбай эле койгонум негизи туура чечим кылыптырмын дегениңиз бар экен да. Тасманы көргөндөн уламбы же бул эмнеден улам? Мындай сиздин мен тасманы көрө элекмин. Анан элдин жазган ой пикирлеринен улам айттым. Анан баягы башталганда бизге сценарий жарым жартылай берилген. Ошону окуп, ошондон уламдагы жыйынтык чыгардым. Көбүнчө эл үчүн иштелип аткандан кийин элдин ой пикирине, элдин ойлоруна таянып жыйынтык чыгарышыбыз керек. Ошон үчүн мен ошондой деген жоопду айткам да. Тартылбай деле койгонум жакшы болгон экен деп айткам. Ар бир айткан сөзүмө өтөсүнөн чыгам. Мен мойнума алам. Бир айткан сөзүмдү кайра айткан жокмун деп андай жүзүмдү буруп кете албайм да. Ошон үчүн мен ошентип эле айткамын. Азыр деле айта алам ошентип. Бул жерде эми муну менен мен бул фильмди начар деп айтып аткан жокмун. Мен өзүм жыйынтык чыгара элекмин. Мен көрө элекмин себеби. Көрөсүзбү? Буйруса көрөм. Буйруса көрөм. Интернет айдыңындагы Аскат Эрбаев тартылбаса барбайм, Аскат Эрбаев тартылышы керек болчу. Же болбосо эми сизди мына ошол образды жараткандан кийин эми Жоробек деп билип калбады, Жора жок мен барбайм деген сыяктуу билдирүүлөрдү окугандан кийин ал билдирүүлөр сизди кубандырдыбы? Мен кубанган да жокмун, кайгырган да жокмун. Себеби менин мүнөзүм ушундай, илгертен бери эле. Мисалы, жакшы көзөрмөмдөр көп эле өттү менде. Ошондой эле абдан кыйын күндөр дагы көп өттү. Ошонун баарына чыдап, аябай сүйүнбөй, аябай кайгырбай, бир калыпта эле келатам. Дагы эле ошондой көз караштамын. Тасманын тегерегинде мына ушундай талкуу, мына ушундай негатив, мына ушундай ызы-чуу болуп атат да. Анан мени дагы ойлондурганы агай, эми сиз режиссерсуз да. Сиздин эмгегиңизди мен мындай билбесем дагы эми сырттан түшүнөсүң да, режиссердун эмгеги канча эмгек кетет да. Анан ушул окуялар мына ушул тасмага терс таасирин тийгизип койгон жокпу деп мен кыжалат болупчу. Ошондой дагы болот экен ошол суроо. Азыр терс таасирин тийгизген жокпу? Мисалы тасмага эч ким барбай коюп аткан жокпу деген суроо. Туура. Эми бул кандайдыр бир таасир берет. Такыр эле барбай коюш керек десе бир күн угуп эле барбай койбойт. Баары бул кинону күткөндөр көп. Бир көрөйүн дейт. Мейли ошол Аскат Эрбаев ойноп, башка ойноптур. Ошо кандай ойноду экен деп деле барып көрүп кызыгып көргөндөр бар. Чындап эле жакшы актер окшойт, Казакстандан келсе деп. Анан таарынып мен Аскат ойнобосо барбайм деп жатып алса, ал жата берсин, башкалар көрө берет да, эл көп. Анан кийин баары бир ал деле чыдап жатып албаса керек. Кийин бир көрөйчү да, элдин баары көрөт, ал деле көрсө керек да. Мен андан кыжалат эмесмин. Менин бирок анча-мынча жакын досторум, жакын адамдарым эми кыжалат да. Ушинтип атат го, сенин күнөөң эмне болот? Мен айтайм, кыжалат болбогула. Бул күнөөнүн көрүүчүсү бар. Эми бир эле кинодо бир Аскат Эрбаевдин киносу эмес да, бул жерде 80 киши ойноп атат. Казак актеру бизде болуп аткан бул талкуу билбейт бекен? Кабар жокпу? Сиз сүйлөшпөңүз да. Ал кыжалат болбой элеби? Жок, ал кыжалат, ал мындай, ал орус мүнөз, аябай прямой мындай жөнөкөй бала, өтө жөнөкөй кичипейил бала. Келсең тура калат, бирдемени көтөрө калат, сумкаңды, камераны көтөрүп эме кылат, жыйнашып. Бардыгына жакты актерибиз, адамкерчилиги менен эң башкысы, жөнөкөйлүгү менен, анан профессионалдык чеберчилиги менен.
Урматтуу көрүүчү, сиздер болсо экинчи бөлүктү көрүп атасыздар. Жекеме-жеке берүүсү, алып баруучусу мен Айжан Нурманбетова. Рустам ага, сурооңуз Аскат мырзага, анан кыска нуска суроолор, кыска нуска жооптор болсо. Биринчи суроом Аскатка айтып атасың, 5 жыл эмгек кылдым. Ошого мен татыктуу мээнетим кайта тургандай гонорар алышым керек деп атасың. Ушул Медицинасынын махабатынан башка кайсы киного тартылдың, канча гонорар алдың эле деген вопроста. Бул жерде андан башка эч кайсы киного тартылган жокмун, бир дагы. Андан мен театрды бүтүрүп атканда дипломдук ишим катары өзүм бир кино тарттым. Кайра жаралуу деген. Андан эми өзүм тарткан кинодон өзүм гонорар алган жокмун. Баягы менин фильм жөнүндө биринчи интервьюм чыкканда ушул Рустам байке айткан суроо мага абдан көп адамдан келген да. Бир эле күн ошончо адамдан ошончо суроо келди мага. Эми бекер эле тартылып койбойт белең, сен адам эмескенсиң, сен бой көтөрүп кетипсиң, айтып атпайбы деген суроолорго жооп иретинде мен интервью бердим буга чейин. Анан эми мен макул бекер ойноп берем. Бирок Рустам байке фильмди элдерге бекер коюп береби? Эгер баары эле бекер боло берсе дейм да. Жок дегенде 2 күн. Мисалы 10 кинотеатрдан кетип атса, мына Аскат бекер тартылды. Ошонун урматына мен силерге 2 күн фильмди бекер коюп берейин. Макул. Дебейт да. Андай болушу мүмкүн эмес. Гонорар боюнча бул жерде канча гонорар алдың деп атпайбы, башка фильмден эми кыйраткан жоксуң дегендей суроо берип атат. 5 жыл окупсуң мейли деп атат. 5 жыл окудум. Сиз мага жооп бербеңиз. 5 жыл окудум, ооба. Анан мындай да, келишимдин негизинде шерттешебиз. Ошонун негизинде келишим бекит. Ар ким өзүнүн гонорарын ар кандай койгонго акысы бар да. Мисалы, кимдир бирөө айтышы мүмкүн, мен гонорар албайм. Мен кайра төлөп берейинчи $5000. Мени фильмге тартып кой деген деле кишилер бар. Ар кандай да, бул кинодо көрүп эле жүрөбүз. Мен буга чейин көптөгөн кыска метраждуу тасмаларга түшүп атам, клиптерге түшүп атам. Алардан мен гонорар сураган жокмун. Себеби мен алардын режиссеру менен ошол нерсе жөнүндө келишкем. Мен сөз көтүрүп ошол нерсени козгоп да койгон жокмун, ал нерсе жөнүндө айткан жокмун. Жооп. Бекер түшүп бердиң деп атасың да. Мен качан мен сени ушул киного, Медицинасынын махабат 4кө бекер тартылып бер дедим. Каерде айттым, качан? Ким бар эле ошондо? Менин ошентип айтканымды сиз кайдан алып атасыз? Сен азыр айтып атпайсыңбы? Бекер тартылып бер. Мен эмнеге бекер тартылып беришим керек? 5 жыл окусам, мен нааным табышым керек деп айтып атпайсыңбы? Мен ошон үчүн айтып атам, мен айттымбы бекер тартылып бер деп. Наоборот, жанагын айтып атпаймынбы? Жанагы 100 000 сунуштадым депчи. Ошо суроо каяктан чыгып атат? Жок, менин ошентип айтканымды сиз кайдан алдыңыз дейм. Же мен ошентип айттымбы сизге? Азыр айтпадыңбы? Бекер тартылып бер деп сиз айттыңыз деп мен айттым. Мен эмнеге бекер тартылып беришим керек деп атпайсыңбы? Ооба. Ошо мен бекер тартылып бер деп сураган үчүн айтасың да. Жок, мен сизди айттыңыз деп айттымбы? Айтып атпайсыңбы? Сөмга жүрүп атат бул жерде. Эгерде мен сөзүм түшүнүксүз болуп калган болсо, кайра эми көрсөңүз болот. Жардамчыңыз тартып атат. Мен Рустам байке мени бекер тартылып бер деди деген сөз менин оозумдан чыккан жок. Эмне деп айттың? Эмне үчүн бекер тартылып беришиң керек деген эмнеге айттың? Обязательно мен атым. Сөпкө учурун айтып атасыздарбы? Мен атым айтылыш керек эмес да сөз. Сен айтып атпайсыңбы? Мен эмне үчүн бекер тартылышым керек буга? Мен 5 жыл окуп деп атасың. Демек мен ошол суроону берген болуп атам да сага. Бекер тартылып берчи деп. Ошол суроону бердиңиз деп мен качан айттым сизге? Ошол суроону сиз мага бердиңиз деп. Жок, сен суранганда айтып атпайсыңбы? Мен эмне үчүн бекер тартылып беришим керек деп. Демек мен сен сураныпмын да сенден. Азыр бул жактагы сөздөн алып атасыздарбы кандай? Жок, сурандым, мен суроо берип атам. Мен сенден сурандымбы? Бекер тартылып бер деп. Бул суроо, экинчи суроо. Өзүңүздүн сурооңузду тактап кичине мындай. Жок, мен сен ачууга алдырбаңыз. Мен жок, ачуу эмес, жанагы айтып атпайсыңбы сен? Ушунча окуп, эмне үчүн мен бекер ойноп беришим керек, мээнет бааланыш керек дегенген айтып атам. Ошол сиз менин мен экинчи суроом ошондон чыгып атат. Мен ушинтип сурадым беле сенден деп, ошол экинчи суроом ошо. Суроо деле жөн чыкпайт да. Ошо негизинен берип атканымды айтып атам сага. Мен муну Instagram баракчама жазганмын да.
Мен 5 жыл окудум, анан эмнеге мен бекер тартылышым керек деп жазганмын. Анан ал жерде конкретно көрсөтүлүп айтылган эмес да, Рустам Байке мен киносуна эмне үчүн мен бекер тартылып беришим керек деген нерсе айтылган эмес да. Министрдин кызы махабатына тартылбасаң, эми себепкер болуп калдым да. Эмне жумуш кылмак элең деген вопрос просто. Эмне кесипти тандайт элең, актер эмес, может башка жака барат, кандай кесип менен кетмексиң деген вопрос просто. Мен медицина жагын тандагамын негизи баштан эле, медицина жагына. Анан ылайык шартка байланыштуу ал кесипти окуй албай калдым. Анан актерскийде окудум. Мен биринчи алган билимим бизнес жана менеджмент. Бул актерский, менен экинчи алган билимим. Кийин бир фильм тартып калсам, башка эле проект да. Мен сени актер катары ошого сунуштасам, ошого тартылат белең, тартылбайт белең? Маселе жок, Рустам айке. Мен сизге айтканмын, мен актёрмун. Мага кандай роль болбосун, эпизодбу, главный рольбу, кайсыл кандай роль болбосун, мен аны аткарышым керек, себеби мен актёрмун. Ошол окуу жайда бүттүм. Ошондой эле дагы эле жакшы проекттер болуп калса, Кудай буйруса эми азыр мына жерден чыгып эле жок болуп кетпейбиз да. Жер бетинен дагы көп жолугабыз. Болсо, сунуш кылсаңыз, дагы эле жакшынакай келишсек, экөөбүздүн договорубуз түзүлсө, мен эч кандай каршы эмесмин. Мен мурункудай эле кабыл алып иштешип кеткенге даярмын. Экөөбүз ошо Министр махабат 2005 башталды, 2007 бүттү да, мындай 2 жыл. 2 жыл чогуу эле жүрдүк да. Чогуу тамак ичтик, чогуу тойлорго бардык, чогуу природаларга үй салдык, баарын кылдык. Ошо нерсени мындай баалайсыңбы ошо күндөрүбүздү? Эстейсиңби ошол күндөрдү, сагынасыңбы деген вопросту. Анын баары эсимде. Бар жок эсимде. Бири калбай. Ал күндөр жакшы күндөр. Жакшы күндөрдү сагынабыз. Ага бара албайбыз, тилекке каршы, өкүнүчтүү. Ошону менен эле бирге татаал күндөр дагы өткөн, алар дагы эсте. Алардан сабак алабыз. Мындан кийин деле биз деле сени сыйлап, биздин биринчи актерыбыз деп сыйлайлык, биздин группа. Биздин коногубуз боло аласыңбы? Сен да ошого макулсуңбу? Бир жака конокко чакырып атат окшойсуз. Жок, мындан кийин, мисалы үчүн, мындан кийин деле биз мына биздин жамаат сени сыйлап, биздин актер деп тааныганын каалайт белең, ошо боюнча калсаң. Мен макулмун. Мен дагы эле азыр өзүмдү сезем. Ошол сыймам эле демин деп эле сезем. Ошентип эле эсептейм. Ошентип эле эсептеп жүргөмүн, дагы эле жүрө берем. Фильмиңиз бүткөндө мага бир чакыруу берип койсоңуз, абдан сүйүнөт элем да. Мен конок экенмин, чындап эле конок экенмин. Деди, фильмиңиз бүттү. Бир кагаз берип койсоңуз, кел инем, мына фильмди көрүп кет. Оюңду айтып кет. Оюңду билдир. Экөөбүз урушкан жокпуз, талашкан жокпуз. Жакшына сүйлөшүп кеттик эле, элдерде ушундай деген сөздөр болуп атат. Келип бир көз карашыңды билдирип кет деген нерсени мен күткөнмүн. Чынында мен ичим күйгөн жок. Казактын актеру тартылса мейли тартылыптыр. Мен айтканмын Рустам Байкеге. Башка актер ойносо өтө жакшы, ийгиликтүү болушун каалайм. Жакшы каалоо тилектеримди айтканмын. Жакшы эле ойдо жүргөнмүн, бирок тилекке каршы андай болгон жок. Ошого бир аз таарыныч пайда болуп калды да. Мен керек болсо жанымда жүргөн жакын досторум айтпай эле коеюн, коллегаларым, режиссерлорду чакырылбай калды, мурда ойноп кеткен актерлордун чакырылбай калды. Эч ким кап болгон жок. Ошон үчүн Аскат эним, мен сени жек көрүп чакырбай койгон жокмун. Бул жерде ошондой уюштуруу маселеси ошондой өттү. Мен сага азыр Кудай буйруса азыр машинамда пригласительный алып койгом, берем, көрүп кой. Аган катары эле. Бул жерде текөрчүлүк болуп атабы ортодо. Ошондой болбой эле, кичпейил болуп эле, мындай бири-бирибизди сыйлап эле жүрө беришти мен каалаймын. Мен башка суроом жок. Менин суроом жок Рустам Байкеге. Рустам Байкеге суроом жок. Рустам Байкеге ыраазычылык. Эфир башталгандан баштап эфирдин жүрүшүндөгү эң алдыңкы, эң жакшы сөздү айтып жыйынтыктадыңыз. Талаш тартышайын же болбосо өзүмдөн улуу киши менен тең ата болуп айтышайын деп келген жокмун. Азыр кол алышасыздарбы, кандай болот?
Конечно, азыр айтпадыкпы, анан эфирде айтып эфирден алып, чыгып, жанагы айтат го, депутаттар деле айтышып алып, перерывке чыгып кофе ичишет деп. Чоң рахмат силерге дагы. Жакшы сөздөр болду. Мен болсо экөөңүздөргө тең ыраазычылык билдирем. Министрдин кызынын махабаты тасмасынын режиссеру Рустам Аташев, ошондой эле мына ошол Министрдин кызынын махабаты тасмасында Жоробектин образын жеткиликтүү аткарган актер Аскат Эрбаев конокто болду. Мен конокторума ыраазычылык билгизем. Аты жөнүм Айжан Нурманбетова. Келерки кийинки берүүлөрдөн амандашканга чейин бар болуңуздар. Барыңыздар, жакшы көрөм. Все.